Жыл башынан бери эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин ишке орноштуруу кызматы 8300 миңден ашык жумушсуз кыргызстандыктарды ишке орноштурган. Айтмакчы, жумушка орношууга көмөктөшүү боюнча бардык кызматтар акысыз көрсөтүлөт. Кайрылган 39.260 адамдын ичинен 28 миңден ашык жаран эмгек жана ишке орноштуруу мыйзамдарынын маселелери боюнча кесиптик окутуу жана кайра окутуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кесип тандоо боюнча кеңештерди алышкан. Айрым кесиптерге болгон суроо талапты эске алуу менен 2164 адам кесиптик окууга жиберилген. Министрлик эскерткендей, жумуш тапкысы келгендер эмгек министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылып, көрсөтүлгөн кызматтардын баарын бекер ала алышат. Бош орундар тууралуу маалыматты Занятость Чекит KG порталынан дагы тапса болот. Улуттук статистика комитети болсо ар кандай тармактарда орточо эмгек акы туурасында маалымат берет. Ошол эле финансы тармагы 68 миң сомдон жогору. Өнөр жай тармагы 61 миң сомдон жогору, транспорт тармагы болсо 48 миң сомдон, соода сатык 46 миң сомдон жогору. Курулуш тармагы болсо 45 миңден үйдө болсо, кызмат көрсөтүү тармагы болсо 30 миң сомдон тегерегинде, саламаттык сактоо жана социалдык тейлөө тармагы 26 миң сомдон жогору жана билим берүү тармагы 25,5 миң сомдон жогору болот.